Ассаламу алейкум, урматтуу маска жергесинде жашап эмгектенип жаткан замандаштар. Ушул видеону тиши ооруп, мына пломбу бастыра албай жүргөн бир туугандарга жөнөтүп коюңуздар. Соопчулук үчүн мына Римская площадь Ильича метросунда Мерим клиникасы, стоматологический центр бар. Бул жерде биз көптөн бери эле реклама кылып келебиз. Буга чейин өтө көбүнө бекер пломбаларды басып берди. Буйруса мына бүгүндөн баштап 14 июлга чейин келип пломбаларды бекер басырып кетсеңиздер болот. Абсолютно акысыз дегендей. Анан мына эртең мына 5 июл жума болот экен. Жок, 4 июл жума болот экен. Анан кийин 11 июл күнү жума күнү болот экен да. 2 жума бою мына буйруса жума күндөрү гана тиш алууну дагы акысыз кылып койду. Андыктан келе бересиздер, чала бересиздер туугандар. Импланттар дагы өтө арзан баада кой берди, оптум баада алып келип, өтө арзан түштү, 1 миңден болуп калды. Ал партия түгөптөр, буйруса мына июлдун аягында дагы бир чоң партия келет дейт. Ага дагы азыртан жазылып койсоңуздар болот. Негизи 25 миңден кымбат коет экен импланттардын жанагысынчы темирине. Буйруса аны деле ошо 10 миңден коюп берип атты. Аны дагы акция кылып берет. Анан брекеттерди рассрочка жолу менен коюп берет. Буларда 3-4 кресло бар. Аялдар келген болсо, запись менен аялдар кабыл алат дегендей. Ана агабызды өзү бир-эки сүйлөп берсин. Ассаламу алейкум. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Жатасыздарбы? Ассаламу алейкум. Амансыздарбы? Жакшы, дагы арзанат кылыпсыз, өзгөчө мына Москвадагыларга бир жакшы эле пайда кылдыңыз да. Буюрса бастырып кетти. Буюрса ошо жакшы дагы бир акция кылып берели деп атабыз. Мурунку акциядан жетишпей калган мекендештер болуп калды. Эми убакыт тар болуп калды, жетишпей калдык. Ошол үчүн дагы бир жолу жиберип атабыз. Ошол 4-үнөн баштап 14-үнө чейин келсеңиздер болот. Буюрса жакшы кызмат кылып берели деп атабыз сиздерге. Келиңиздер. Негизи импланттарды канчадан, мына брекеттер канчадан коесуздар? Сложностуна карап канчадан? Брекеттер өзү 10 миңден башталат. Эң арзан брекет 10 миңден, кымбатыраагы 25, андан кымбаты 50 миңден. Мындай эми акыбалга жараша болот. Негизи любой эле ошол 10 миңдиги менен деле 50 миңдик менен деле бирдей результат кылса болот. Бир гана убакыт боюнча бир аз жакшы кымбатыраак брекеттер менен батыраак болот. 3-4 жарым жылга чейин батыраак болушу мүмкүн убакыт боюнча. Берки менен кичине бирок узагыраак болушу мүмкүн. Бирок результат бирдей эле кылса болот. Эч кабатыр болбоңуздар. Просто эконом такси менен точка Б-га жетсе болот. Бизнес такси менен жетсе болот. Ошондой эле айырмачылыгы ошол комфортабельности да эле да. А так в принципе айырмасы жок. Жана элге коюп берем деген пломбалар, ал канча сомдук пломбалар? Пломбада бизде бандай арзан кымбат пломба жок. Пломба биз жакшы немецкий пломбаларды коебуз. Андан Денспай Сирона деген компания болот. Ошондон жакшы пломбалар. Алар буюрса 5-6 жыл кым этпей туруп берет. Калганы уже Кудайдан да жакшылап ухаживать этип, жакшылап тазалап турсаңыздар эле көпкө чейин буюрса туруп берет. Нервке жетпеген пломбаларды бекер коебуз ошондо? Нервке жетпеген пломбаларды, например, эски пломбаңыз түшүп калды, аны келсеңиз жаңы пломба коюп беребиз. Же болбосо, баягы кариес болуп кеткен, карарып калган тиштерди тазалап, анан үстүнө жаңы пломба коюп беребиз. Анан если нервке жетип, тиш ооруп, же болбосо тиштин астында ириң бар болсо, биз ал тишке пломба кое албайбыз да, потому что ал тиш эртең ооруп калса, сиздер айтасыздар, начар стоматолог экен, болбой эле эме эле, болбогон пломбаны коюп коюптур дейт да. Ошол себептен, если нервге жетип калса, нервди алыш керек болсо, нервди алып, андан кийин пломба коюп беребиз, чтобы тиш спокойно, мындай айтканда, сиздерди эч кыжылат кылдырбагандай болуп кетиш керек да. Биз эптеп эле сиздерге пломба коюп койсок, ал эртең ооруп калса, бизге эле жаман эме болот, сиздердин тиштериңиздер ооруп калат. Ошол себептен биз если андай ситуация болсо, ошого кичине туура түшүнүктүү менен келишиңиздер керек. Иштөө убактысы 10-10 чейин метро Римская площадь Ильичага бир 10 мүнөткө жетпеген жөө болуп калат. Парковкалар, машиналарга тапканга болот, бекери бар, платный бар дегендей. Ушул креслолордо тиштерди алдырып кетсеңиздер болот. Учурда канча доктор жана кызматта бул жерде? Азыр 6 доктор болуп иштеп атабыз. Убакыт боюнча саат 10-дан 10-га чейин келсеңиздер болот. Если жумуштан кеч чыгып калсаңыз, же мындай эме болуп калса чалып койсоңуз, сизди күтүп 10:30-11-ге чейин күткөнгө даярбыз. Мына өзгөчө аппаратыңыз боюнча, мына ушул эле микроскоп аппаратыбыз бар. Микроскоп азыр эми жабык турат. Микроскоп менен биз мындай тишти
сложный случайларды дарылайбыз. Например, каналдар өтө албай калдык же каналдын ичине инструмент сынып калды. То есть бул тишти лучше жуып эле салыш керек деген моменттерде докторлор бизге жиберет. Москвада эми башка коллегаларыбыз бизге жиберет. Биз аны дарылап каналдарын кайра доктордун өзүнө жиберебиз. Же болбосо бизде ошону бүтүрүп ушул жерде дарыланып кетсе дагы мындай айтканда сложный случайларды каралат. Ошого Кудай буйрса ошо эмебиз бар, аппаратыбыз бар. Рентген башкасы ушул жерде өздөрү бар туугандар, башка жака жүгүрмө жок, бардык иш ушул жерде бүтүп кетет деген да. Анан тазалык боюнча жанагыларды айтып койгон эле. Тазалык боюнча баары автоклавдын ичинде болот. Автоклав. Көргөзүп коелук. Ондай ушул жерде стерильный наборлордо болот. Ондай меткалар болот специальный. Автоклавга кирип чыкты, тазаланды деген. Анан сиздин көз алдыңызда алдыдагы ачып беребиз. Бул таза, стерильный. Анан кийин сиз ошо көрүп кетсеңиздер болот. Мына өз алдыңызда эч кабатыр болбоңуздар, медицинский тараптан бардык стандарттарга жооп берет. Канча жылдык стажы бар врачтар сиздерде стоматологдо? 5-6 жылдан кем эмес. Баягындай коркушат экен, новичок врач эмеспи, жакшы эле кылабы деген эмелер болот. Врачтар баары опытный, пломбаларды буюрса жакшылап коюп берет. Ал жагынан эч кабатыр болбоңуздар. Жакшы экен. Аял киши келсе, аял киши кабыл алып, аял киши запись менен болот. Аял кишиге 1-2 жума вперед запись болуп атат. Так что запись менен келсеңиздер, заранее жазып алсаңыздар, попадать этиш сложный. Детский врачтар канча жаштан жогору болсо? Детский стоматологубуз бар, 4 жаштан жогору карайбыз. Андан кишилер отурбайт экен, к сожалению, ыйлай берет экен. Ошол себептен аларды седация менен, баягы анестезия менен кылдырбаса эле, а так кылдырыш аябай оор экен. Иштерине ийгилик каалайбыз мекендештер. Мурда кийин келип тиштерин алдыргандар, салдыргандар болсо, башка ошо кызматтардан пайдалангандар болгон болсо, телөөсү башка боюнча комментарийга жазып коюңуздар. Телөөсүнө чындыгында мен 5 деген баам берет элем. Биз өзүбүз дагы ошол жерден тиштерибизди дарылап жүрөбүз, өзүңүз билесиз. Негизи ушул көп улут келген ушундай стоматологический центр экен да, мына орустар катар эле келип атат да, жакшы мындай жергиликтүү эл менен мындай тыгыз иштешип атат. Бул дегени баасы башка салыштырмалуу арзаныраак дегени да. Булар деле баларына карап келет, негизи кылган ишинде баларына карап келет, жакшы. Bir-iki günün birinde padarkalar kelip turат, улагазын статустарын көрүп турабыз. Иштерине ийгилик каалайбыз. Ар дайым жакшы күндөр жолу жүрөлүк. Тиш оорубасын. Тиш ооруса, мына ушул тарел агаларыбызга кайрылыңыздар, жамаат менен силерге кызмат көргөзүүгө даяр. Ассаламу алейкум, каналга катталып койгуңуздар. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.